Парламентте жаңы өкмөткө кимдер келери эмес, жаңы өкмөттө кайсы министрликтер калары жана агенттиктер, кызматтар, фонддор менен инспекциялар кимдин карамагына кеткенин көп талкуулашты. Айрыкча соңку өзгөрүүлөргө байланыштуу премьер-министрликке сунушталган Улукбек Мариповго суроолор жаап жатты. Анын толугу менен маалыматы жокпу же такталып бүтө элекпи, айтор көңүл жылытарлык жооп бере албай калууда. Аны мен тактайын, ким айтты 5 сомдон деп алып аткан. Тактайлы макул. Эми ортомчулар ошентип алса керек да анда. Министрликтердин деңгээлинен алсак, анда социалдык өнүктүрүү менен саламаттыкты сактоо, экономика жана финансы министрликтери бириккен. 2 вице-премьерлик кызмат жоюлган. Буга чейин комитеттин деңгээлинде иштеп келе жаткан 2 мекеме, тагыраагы коргоо жана энергетика тармагы министрликке айланды. Ушул жана башка өзгөрүүлөр учурда кызуу сөз болуп жаткан кези. Бүгүн 3 февраль жогорку кеңештин жалпы жыйынында өкмөттүн жаңы курамы жана түзүмү каралууда. Негизи эле өкмөттүн жаңы түзүмү канчалык деңгээлде эффективдүү иштей алат деген суолду эл өкүлдөрүнө бермекчибиз. Биз менен чогуу болуңуздар. Эми ар дайым ушул жаңы өкмөт шайлап атканда үмүт кылабыз. Эми мен ойлойм, азырынча бир нерсе айтыш кыйын, бирок биринчи кадамдарын көрөйүнчү, биринчи кадамдары кандай болот, ошого карап кетет го. Эми дүйнөлүк тажрыйбада 100 күн берилип атпайбы? Бирок мен ойлойм, биринчи айда эле уже негизги багыттар билинип калат да, кандай болот ошо ойдон. Эми бүгүнкү өкмөттүн курамы боюнча 22 министрликти 16га түшүрүптүр. Бул да көбүнчө баягы чынын айтканда пайдалуу нерселер. Ошол эле мезгилде көп жылы электр энергия боюнча 9 эмеде атат. 9 киши башкарышканда. Аны 3-өөнө өчүрүптүр. Эми эмне деп айталы? Эми азыр бардыктарын айтып атышат, жакшы болот деп атышат. Анан эми күтөлү, жаңы премьер-министр болуп айтышты, мындай болот. Ал өзүнүн платформасын, программасын айтып атат. Депутаттар болсо ар бир суроолорун берип атат. Мунусу мындай, тигиндей депчи. Биз да өзүбүзгө азыр келет суроо беребиз. Аны эми Кыргыз элинде, кыргыз журтчулугунда негизги маселе эле кыргыз эли абдан кыйын эл да, кыргыз эли уңгулуу эл. Кут түшкөн эл. Элибиздин кутун учуруп, ырыскысын чачканга жол бербейли. Главный маселе да. Мен ойлойм, жакшы эле жаңы специалисттер келиптир, жаңы кадрлар келиптир. Башкана кандай деп айтабыз? Эмне деп айтышыбыз мүмкүн? Барлы жакты жаман болсо мен айтат элем. Аны эми кантип айтасың аны? Если ал нарушать этпесе, өдөтөбүн болбосо айтыш керек. Эми надеемся. Эмне кылабыз? Биздин президентибиз предложить этип атса, анан биз колдогонго аракет кылып атабыз, күтөбүз да. Убакыт көрсөтөт. Анан айтып атат го, тиги басмаларда. Өздөрүнүн жогорку кеңеш өзүнүн премьер-министрин шайлап алды, карашып айтышын андай эмес да. Биз эчтеке эмет, өзүбүз эчтеке көрсөтпөйбүз, өзүбүз только бекитип шайлап беребиз. Жогору жактан президенттин келген, президент аркылуу макулдашылып келген состав шайлап беребиз болгон эле. Анан эл да ишенип атат, чоң үмүт бар, бизде да ошондой эле үмүт. Бул абдан оор суроо, анткени муну бир гана убакыт көрсөтөт. Биз мындай ар бир өкмөт келгенде чоң ишеним менен, үмүт менен мындай айтканда жөнөтөбүз. Ишене, бирок тилекке каршы бүгүнкү күндө ушул болуп аткан көптөгөн министрликтер биригип, анан кээ бир учурларда, мисалы, саламаттык сактоо министрлиги менен соц өнүктүрүү министрлигинин биригиши бул менин оюмча туура эмес. Түп тамырында, анткени 2 министрликтин тең жумушу абдан көп. Өзгөчө ковид учурунда ушул мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарды, ошол эле учурда миграция менен ушул трудту кошуп, анан аны да бириктирип, министрлик менен бириктиргенге мен айткандай бир аз оливье болуп кетти да. Туура эмес болуп кеткен ойдой болуп атат. Даяр эмес. Анын бардыгын чогуу көтөрүп кетиш бул өтө оор болот.
алдын ала бардыгын айтып атабыз, бирок мындай айтканда структурасын өкмөт өзү чечип, ушундай бириктирүүлөр болуп атканын айтып атып, мындай айтканда жакшылап караганга көп убакыт болгон жок. Анткени дал келбеген министрликтерди бириктирүү бул өзү түп тамырында туура эмес. Өзү менин оюмча көп убакытка созулбайт, анткени конституция кабыл алынгандан кийин, жаңы конституция кабыл алынгандан кийин бул өкмөт дагы тарайт. Анткени жаңы конституция боюнча жаңы өкмөт каралат. Ушул 2-3 айдын аралыгында иштеген өкмөт болот. Бирок жыйынтыгын ишке киргизишкенче канча убакыт өтөт. Ушул бүт министрликтери чогуу бирге алып келишинче кагаздарын, мындай даже локациядан баштап, ушул кайсыл министрлик кайсыл жерде отурат, же ошол эле жерде калабы, анда кандай сокращение болду, бул жөнөкөй нерсе эмес. Ошол үчүн ушунун бардыгын, жыйынтыгын, натыйжасын көрүш үчүн сөзсүз түрдө убакыт керек. 1 ай эмес, андан көбүрөөк. Ошол үчүн балким азыркы учурда мындай кандай десем, пробный бир структураны түзүп атышат. Бирок менин оюмча жаңы конституция кабыл алынгандан кийин көптөгөн дагы кайрадан өзгөрүүлөр болот. Үмүтүбүз бар. Арасында жакшы татыктуу кишилер бар, тажрыйбасы бар, билими бар. Эми баарын мен тааныбайт экенмин. Көпчүлүгү ошол көп тажрыйбасы бар кишилер экен да, билими ошол тармакта бар. Канча убакыт берсек? Эми булардын убактысы 100 күн да, менимче ошо 2-3 ай, 3 айдын тегереги да. Референдум болгондон кийин кайра кетишет. Негизи азыркы өкмөттү алып келип аткан министрлердин арасында сөз түрдө татыктуусу бар, бирок мага бир 2-3 министерстводан купулма толгон жок, себеби жумушту жакшы алып бара албайт деген. Канча убакыт берсек болот, мисалы, жыйынтыгын көрүш үчүн? Жеке пикириңиз. Эми ар бир 100 күндө бир отчет болот да, ошонун ичинде болот бардыгы. Негизи менде бир аз мындай күмөн санап турам да. Эми иштейт деген үмүт менде да бар. Курамы дурус эле, салыштырмалуу дурус эле. Жакшыраак, талкуу, жакшы жетекчилер келип атат. Бирок кыйынчылык жагы эмнеде? Жалпы экономикалык кризис тегеректеги айлана чөйрөдө болуп аткан, Анан бул ведомстволор, министрликтер өтө громоздкий болуп калды. Ушуну баарын тең мындай айкалыштырып, бир мындай нукка салып иштеп кеткенге ошолдон зависит этет. Эгерде мындай буксабайт этпей, ылдам өтүп кете турган болсо, значит эффект болот. А если талаш тартыш бир жарым жылга чейин созулуп кала турган болсо, анда чоң зыян келип калат жалпы экономикалык абалыбызга. Эми бир 2 айдын ичинде катуу иштеп кетсе жакшы эле болот да, 2 ай. Ну, это нужно посмотреть. Ну, вот сейчас волнение. Ну, я не знаю, наверное, после 4 месяцев будет видно. Я так думаю. Ну, хотя структура правительства тоже очень такая неоднозначная. Это тоже может повлиять на качество работы. Потому что к тем проблемам министерств, которые уже были, их объединили, добавятся еще новые проблемы. Куда-то пропал туризм. Вот и сегодня вопрос по миграции. Ну, в принципе, некоторые объединения довольно-таки такие уместные, может быть. Менимче каталар өтө көп болот. Себеби мындай айта кетсем, биринчи бул каржы полициянын азыр эми эле аны айтты, милицияга бербейбиз деп. Бирок ошол эле кезде саламаттык сактоого социалдык тармакты берип атышат да. Андан тышкары бир топ ошол эле ГСИН, башка ведомстволор, министерстволорго берип атышат да.
министр өзү бүт барына жооп бере албайт да, кыйналып калат ачык эле айтсак. Анан ГРС боюнча менде коркунуч бар. Мен аны ойлоп атам, аны база данных негизи ушуну бир органда болуш керек. Себеби шайлоо мына келе атпайбы? Ошол база данных бирөөдө мындай боло берсе, мисалы МВДде, анда кошмар болуп калат да. Ушул кашаны эми анализ кылбай эле азыр сунуштап атат да. Мисалы состав боюнча менде мындай суроолор жок, а структура боюнча суроолор өтө көп. Убакытты эми билбейм, азыр мына жаңы конституция келе атат. Референдумдан кийин конституция күчүнө кирсе, анан биздин өлкөбүздүн башчыбыз ал өкмөттүн башчы болуп калат да. Дагы эле ошол эле реструктуризация болуп калат да. Өзгөрүүлөр дагы эле реформа ошол эле болот да. Жаңы түзүм структурасы кескен түрдө азайыптыр. Мен кичине соц блокко ичим чыкпай атат. Чындыгында ал жерде эки чоң министрлик, биз өзүңүз билесиз, Кыргызстан биз өзү социалдык багыттагы мамлекет деп жаралайбыз. Андан кийин пандемия учурунда реформаларды чындыгында кыйыныраак болот. Мына Минздрав да өзүнүн реформаларын баштады. Мен ийгилик каалайм, иштеп көрсүн. Чындыгында азыр балким мотивация бар, ондай бир патриотический порывдар бар. Негизи мындай биздин элибизге мондай бир терс месин бербесе эле, мен ойлойм жаштар келишсе. Эми чындыгында ал жерде баягы соцблоктагы мына бюджеттин 55%-ын биз бюджеттен соц тармакка беребиз. Ал жерде пенсия, пособиялар, эми ошол бир чоң блок болгондон кийин мен ойлойм аларга дагы кичине убакыт керек. ФОМС кошулат, соцфондунда маселеси, анын ичинде өзүңөр билесиңер азыр баягы мамлекеттин эң биринчи максаты да и задачасы деп айтсак, бул убагында толук пенсия пособияларды бере алса, мен ойлойм ошондо дагы кандайдыр бир реформалары алдына жылса, ошол республиканский бюджетте мүмкүнчүлүктөр болсо, бул маселе боюнча чындыгында дагы ушул биздин таможня да киреше жакта иштеген гос мамлекеттик службалар так иштеш керек. Ошондо соцблоктагы реформалары кетет. Макул. Эми үмүт чоң. Аракет кылыш керек. Оңой олтоң эмес. 100 күндү айтып атышат. 100 күндүн ичинде результат болсо, ошого карап баа беребиз. Эми азырынча баарын тажрыйбасы мол деп премьер-министр гарантия берип атат. Иштешсин, ошого карап көрөбүз, убакыт берели кичинекей. Эл өкүлдөрүнүн айрымдары министрликтердин бириктирилишинен күмөн санап жатса, айрымдары чоң үмүт артып, ишеним артып жаткандыктарын дагы жашырышкан жок. Кандай болгон күндө дагы бул өкмөттүк түзүмгө кыргыз элинин жана жалпы коомчулуктун дагы ишеними чоң деп айтаар элек.